жаш курагына карабай элчи коргой алышы элдеги далилдей. Манастын жаш курагына карабай эл жерди коргой алышы бул Манастын ошол эл жерине күйүнүүсүн өз кызыкчылыгынан баш тартып элдин мындай биримдигин эл жерин коргогон батыр болгон. Ал ошол алгач эле калмактарга дагы казат ачканда аны көргөн Акбалта айтат, эркек болсо шок болсун, шок болбосо жок болсун деп ошол Акбалтаны дагы айтып кеткендеринен Манастын мындай эл жерин коргогонунан анын мындай өтө баатыр өз намусу үчүн дагы эл мүдөөсүн орундаткандай душмандардан жеңилип келген элине жүрөк болгонун Манастын жаш курагына карабай элди коргой алышы элдеги далилдей. Манас жаш болуп элди коргоп тургандыгы бул эмнени далилдейт? ошол Манастын баатырдыгын мындай жараткан колдоосуна алынган өтө баатыр экенин далилдейт. Эл жери үчүн күйгөн мындай элине мүдөө болгон, жүрөк болгон баатыр экенин далилдейт. Окуя ошол алгач алгач Манас Кайыптан менен элдешкенден кийин элде болгон. Манас Кайыптан менен элдешкенден кийин Кайыптан Ак Деңге кирет. Ак Деңге киргенден кийин Манаска кызын тартууга берип, ошол Манасты күйөө бала кылып алгандыгы айтылат жана Манастын колуна кошулуп калганы айтылат. Окуя Кайыптан менен болгон уруш. Ошондо эмне болуп атат? Элдешкенден кийин ошол кайдан калмактардан болгон ошол Манастын колуна кошулуп Ак Деңге кирип, кызын тартууга Манаска берип, күйөө бала кылып алат. окуя кайсы? Кайдан менен болгон. Манас Карабөрккө үйлөнгөндөн кийин кандай салт калган? Манас Карабөрккө үйлөнгөндөн кийин кайнагынан качуу деген салт калат. Эпосун мисал келтирсек, ошол Карабөрк Бакайды Манаска аткан огу Бакайга тиет. Ошондо Бакай жарадар болгондон кийин Манастын алдына келген Бакайды көргөн замат Карабөрк колун бооруна алып, ийилип тажын берип, үйүнө кире качкандыгы айтылат. Мындан ошол кайнагадан качуу салты калгандыгын билсек болот. Окуя Кайыптан менен болгон уруш Манастын Карабөрктү алганы. Дагы кандай салттар бар? Ошондой эле мындай Күнү салт айтат. Анда эмесе табиттуугунан суроо Манастын коз кайтарып жүргөндө эле башынан өткөргөн айрым таң калыштуу иштери эмнени далилдейт? Манастын коз кайтарып жүргөндө эле башынан Haberik var da. Haberçiler mi? Dostluk. Haberik bir yap. Оң тарап көрөт. Манастын коз кайтарып жүргөндө эле башынан өткөргөн айрым таң калыштуу иштери эмнени далилдейт? Манастын коз кайтарып жүргөндө эле башынан өткөргөн айрым таң калыштуу иштери бул Манастын жөн бала эместигин дагы далилдеп келет. Эпосто мисал келтирсек, алгач эле ошол кырк чилтеңге жолугушат. Ал эпосто мындайча айтылат. Кырк чилтеңге жолушуп, мына коздун карата болуп тийгени канынын артынан коздун чалбулак уруктап келгенде, ошол Манас коркпой алардын артынан барып, караса бирин көргөн кырк киши деп айтылат. Бул ошол Манастын кырк чилтеңин сыноосунан өткөнүн дагы далилдейт. Ошол кырк чилтеңдин ошол жерде жолугушу эле Манастын касиеттүү жараткандын колдоосуна алынган бала экендигин далилдейт. Окуя Манастын балалыгы кырк чилтеңге жолугушу. Анда эмесе кийинки суроо Айнакул сыяктуу улуу балбандардын Манаска боюн сунушу эмнени түшүндүрөт? Айнакул сыяктуу балбандардын Манаска баш ийүүсү бул эпосто мисал келтирсек, Айнакул 4 баланы элчитип алып, ошол Кутуби менен Манаска келгенде
башына чаап жиберет, ошондо башы үзүлө таштады дейт. Ошондо айналып бул алы жетпестигин билип, Манаска моюнсунуп калгандыгы айтылат. Окуя Манастын Кыш-Читемге жолугушундагы окуяда айтылат. Önümüzdeki surağına karabay, eğitim olmay alışı eğitimini dalil. Манастын жаш экенине карабай, жаш жөнүндө сурап атат. Демек, баатырлык жашка эмес, 18ге чыккандан кийин гана баатыр болуп койбойт. Бул баатырлык жашка эмес, руханий баягы болгондон кийин ошого жетилгенди жөнүндө сөз болуп атат. Маса белгилеп атат. Жаш жөнүндө сурап атат. Жаш экендигине карабай.